Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Күндөрдүн биринде кичинекей бир бөөгүн жетелеп бараткан бир аял жолдун сол тарабында бир имаратта ушундай бир жазууну окуйт. Бул жерде дүйнөдөгү байлыктар, баалуулуктар, эң баалуу таштар бар. Бул жерге кирип каалаганыңызды өзүңүздүн дареметиңиз жеткенче алып чыгып кетсеңиз болот. Болгону сизге жарым саат убакыт берилет. Негизгиси эң маанилүү нерсени алып чыгып кеткенди унутпаңыз деген жазууну окуйт. Анан жанагы аял кызыгып наристесин жетелеп жанагы имараттын ичине кирет. Имараттын ичинде кирсе көптөгөн баалуу буюмдар. Буларды көрүп аял аябай толкунданып кубанып, эки мешокко жанагы алтындардан, күмүштөрдөн салып, анан ошол жерден звонок келет. Убактыңыз аз калды, чыгыңыз деп. Ошентип эшик жабылайын дегенде аял шашкан бойдон эки мешокко ошол байлыктарды алып жанагы жерден чуркап чыгып кетет. Бирок чыккандан кийин байкайт, эң маанилүү нерсе болгон баласын унутуптур. Эми ал эшик кайра ачылбайт деген жазууну окуйт. Ошентип аял кыйкырып, ыйлап, жанагы байлыктарда көзүнө көрүнбөй, баласын ошол имараттын ичинде калтырат. Бул нерседен эмнени айтайын деп атабыз? Биздин балдарыбыз дагы кичинекей жаш балдар азыр кыйкырышы мүмкүн, азыр ыйлашы мүмкүн, ар кандай характерлерин көрсөтүп, туура эмес нерселер жасашы мүмкүн. Биз ойлойбуз, бул түбөлүктүү боло турган процесс катары бизге сезилет. Бирок бир баланын 1095 күндө 3 жашка чыгат. Демек 1095 күн деген бул аз эле күн. Тез эле балдарыбыз чоңоюп, наристелик убагы калып, анан эртең балдарыбызда ар кандай характерлер пайда болуп, туура эмес жүрүм-турумдары пайда болгондо, анан биз өкүнөт экенбиз да. Ошол кичинекей мезгили дагы артка кайтып калганда, мен ошол убакта балама туура тарбия берип калсам, жакшы түшүнүктөрдү айтып калсам, балама көбүрөөк мээрим берип калсам, болмок экен деп өкүнүп калат экенбиз. Ошондуктан бүгүн дагы туугандар бала тарбиясы боюнча сүйлөшөбүз. Четтеги эмес, болушунча Кыргызстандагы бала тарбиясындагы көйгөйлөр боюнча сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү биз сүйлөшө турган эң маанилүү темалардын бири мен көргөн кыйынчылыкты балам көрбөсүн деген сөздүн аркасындагы, ушул түшүнүктүн аркасындагы бала тарбиясындагы көйгөй боюнча сүйлөшөбүз туугандар. Бизде өзүңүздөр билгендей 90 жылдан 2000-2003 жылдарга чейин Кыргызстанда союз тарагандан кийин түшүнүксүз бир жашоо болду, ачарчылык болду, кыйынчылык болду. Эми ушул убакта кыйналган ата-энелер азыркы мезгилге келип эмне деп атат? Мен ошол мезгилде аябай кыйналдым, көчөдө калдым, тигиндей болдум, мындай болдум, мондой жумуштарда иштедим. Эми мен көргөн ошол кыйынчылыкты муну балам көрбөсүн деп балдарыбызды эмне кылып атабыз? Аяп, аздектеп, тарбиялап атабыз. Бирок бир нерсе бар экен, ошол турмуштан анализдеп карап чыга турган болсок, көбүнчө экономикалык жактан ошол акчанын артынан чуркап жүрүп, же болбосо кандай бир саясат жагында жүргөн адамдардын балдары көбүрөөк маани бере албай калгандыктан балдарына жумуш менен болуп, ошол балдарда көптөгөн чоңойгондон кийин көйгөйлөр жаралат экен. Мисалы өткөндө бирөө бир тууганы айтып берип жатат. Тууганы өзү бир мындай мамлекетке белгилүү эле бир инсан экен. Эртеден кечке иштеп, аялы балдарын үйдө тарбиялайт экен. Анан балдарды тарбиялаганда балдардын ар кандай характерлер пайда боло баштаптыр 7-8 жашында. Анан туугандар айтыптыр, сен мындай кылып атканың туура эмес. Балдарың эртең чоңойсо өтө чоң бир проблемалар жаратышы мүмкүн. Балаңа мындай тарбия бер, тигиндей тарбия бер деп айтса, эч кимди укпай коюптур да. Жок, бул жакшы эле, бул балам просто азыр мындай болуп атат, чоңойсо оңолуп кетет, тигиндей болот, мындай болот деп, анан 8 жашта бала, 15 жашка чыккандан кийин да бала, 20 жашка чыккандан кийин да бала катары карай берип, бала кичинекей бул кичинекей дей берип, эмне болгон? Чоңойгондон кийин балдар эч нерсе колунан келбей турган, ата-энесине дагы бир көйгөйлөр жарата турган бир бала болуп чоңойду дейт да. Буга чейин ата-энеси 3 окуу жайга тапшырды, чоң бир окуу жайларга тапшыртып, бала ал жерде окуй алган жок дейт да. Анткени анда характер ар дайым аны аяй берип, ар дайым аны ата-энеси аздектей берип, коомчулукка чыкканда ар ким эле ата-энесиндей кылып туруп аны аяп, башынан сылап, желкесинен таптай бербейт да. Анда эмне болду? Ар кандай көйгөйлөр пайда болду. Тиги адам капа кылды, бул адам катуураак сүйлөп койду. Ушуларды көтөрө албай дейт. Ошол жерден вуздан айдалып чыгып, ошентип жанагы атактуу эле атасы ушундай бир жакшы бир ишкер болгон адамдын баласы ошентип бирөөсү кой карап калды дейт, бирөөсү наркоман болду дейт. Ушинтип ата-энесине көйгөйлөр жаратты. Атасы болсо ошол балдардын айынан инфаркт болду дейт да. Демек ушундай көйгөйлөр аябай көп экен. Бул эмнеден келип чыгып жатат десе, динибизде дагы айтат, эгер дейт балаң ошол балагат жашына чыккандан кийин, 12-13 жашка толгондон кийин, сен балаңды жаткан жеринен эртең мененки багымдатка төшөгүн алып тур деп тургузуп, дааратын алдырып намаз окуткандын ордуна мээримдүүлүк кылып, балам уктап алсын деп туруп,
үстүнө калыңдап төшөктү жаап койгон болсоң, сен ошонун үстүнө тозоктун бир төшөгүн жаптың дейт да. Бала чоңойгон сайын биз ошого жараша балдарга ар кандай жоопкерчиликти берип барганыбыз туура болот экен. Мисалы үчүн, бала 3 жашка 4 жашка чыкканда эле аны анча-мынча майда нерселерге жумшап, тигини алып кел, мунун алып кел, өзүңдүн кийимдериңди бүктөп, мондой кылып сал, тактап туруп өзүңдүн полкаңа сал кийимдериңди деп жоопкерчиликке үйрөтүп баштасак, бул туура болот экен. Ушул боюнча чет мамлекетте дагы, мисалы, япондордо, корейлерде, кытайларда дагы бала тарбиясы боюнча ушундай бир нерсе бар экен. Булар баласы 4-5 жашка чыкканга чейин же 6 жашка чыкканга чейин баланы бир падыша катары мамиле жасашат экен балага. Эмнени каалаган болсо ошону алып бергенге аракет кылышат экен. Баланы катуу коркутпаганга аракет кылышат экен. Балага бирок жоопкерчиликти беришет, ошол эле убакта баланын айткандарын кылып барышат экен. Качан бала ошол 5-6 жашка чыккандан кийин 18 жашка чейин баланы кул катары билишет экен. Кул деп коюшат экен. Бул деген эмне деген десе, ошол ата-энеси айткан нерсесин кылдырышып, муну жаса, муну мындай кыл деп баланы ошол нерсеге үйрөтүп, өзү менен кошо алып жүрүп үйрөткөнгө аракет кылышат экен да. Анан 18 жашка толгондон кийин дейт, ошондон кийин анан бала ата-энеге жардамчы болуп, жанында иштеп, өз алдынча болуп, бала жакшы бир тарбияланат деген нерсеге басым жасашат экен. Эми бизде динибизде кандай деп ала турган болсок, исламда бизде машвара деген түшүнүк бар. Үй бүлөдө кечинде ошол жатаардын алдында, астында ошол жалпы үй бүлө менен кеңешүү. Ошол кеңешмени ар бир үй бүлө өткөргөн болсо, балдарын дагы ошол жерге отургузуп, балага өзүнүн оюну айтып, сурап, мисалы, эртең кандай жакшы иштерди кылайын деп пландап жатасың сен деген суроо берип, же болбосо мына ишти сага тапшыралы, сен ушуну ал, ушуну кантип бүтүрөсүң сен эртең, саат канчага бүтүрөсүң деп ал балага айтып, ошол балага жоопкерчиликти бергенде, бала ошону чечимдерин мен мондай кылып чечейин деп жатамын, мына нерсени эртең мен мына нерсени кылайын деп жатамын деп, ушул сыяктуу суроолорду берип, ошол балдардын өздөрүнүн ойлорун айттырып, ошол жерден жалпы ошол жерде талкуу, машвара деген нерсе балдарды өз алдынчалыкка, ошол жоопкерчиликти өзгө алганга тарбиялап үйрөтөт экен. Ошондуктан биз ошол машвара деген нерсени үйүбүздө жандандырсак, кечинде жатаардын астында ушул нерсени адатка айландырсак, биздин үй бүлөбүз үчүн, балдарыбыздын тарбиясы үчүн болуп көрбөгөндөй чоң бир дары болот экен да. Табияттан, ушу жаныбарлардан дагы бир үлгү алсак болот экен да. Мисалы, бүркүттөрдү алалы, же болбосо ар кайсы эле канаттууну ала турган болсок, балдарыны эмне кылат? Биринчи оозуна тамак салып, ошентип чоңойтот. Баласы эми учканга жарап калгандан кийин эмне кылат? Аларды акырындап ошол уядан учурат. Анан ошону көзөмөлдөйт. Кайсы жерге барып түштү, эмне кылып атат? Анан кандай көйгөйлөр болсо ошого үйрөтүп, ошол нерсени карап, контролдоп, бирок өзүнү өз алдынчалыкка эмне кылат? Түртө баштайт да, барган сайынча. Ошондуктан балдарды ошол болушунча канчалык эрте өзүнө жоопкерчиликти алып, өз алдынча бир ой жүгүрткөнгө үйрөтүп, өз алдынча бир чечимдерди чыгарганга үйрөтүп, ошону бир жоопкерчиликти тапшырсак, бала ошончолук бат жетилип, бала ошончолук коомго аралашып кеткенге бат тарбияланат экен да. Ошол эле учурда балага ишеним берүү жагы. Ишеним берүү дегенде, мисалы үчүн, еврейлерде ушундай нерсе бар экен. Мисалы үчүн, ар бир үй бүлөдө еврейлерде чоң бир картаны илип коюшат экен. Дүйнөлүк картаны илип коюшат экен. Кичинекей бир нерсе ыйлап калганда, баланын колунан жетелеп алып барып, ошол жерде картанын алдына тургузат экен дагы. Балам, мына дүйнөнүн картасы. Бул дүйнөнү сен келечекте башкарасың. Эми ошондой бир дүйнөнү башкара турган бала, эми ушундай кичинекей бир нерсеге ыйлап жатканы туурабы деп өзүнө суроо берет экен да. Ошол убакта бала эмне кылат? Туура эле мен ушундай дүйнөнү башкара турган болсом, кичине нерсеге ыйлап атканым туура эмес экен деп туруп, ошол жерде токтотуп, өзүнө болгон ишеними дагында бекемделет экен да баладачы. Анткени балдар биз сыяктуу эмне кылат? Бир нерсени айткан болсоң ойлонуп, жо, андай мен андай болбойм, тигиндей болбойм деп ойлонобуз да биз, мындай күмөн санапчы. Балдар болсо түз кабыл алат экен да ар бир нерсеничи. Сен келечекте президент болосуң дей турган болсоң, ооба мен президент боломун, президент болот экенмин деп, апасы, ата-энеси ошол нерсени кайталаса, сен президент болосуң келечекте, сен мондой болосуң деп айткан сайын балага, бала ошол нерсени кадимкидей мындай бир чын боло турган сыяктуу кабыл алат экен. И ошого жараша анын окууга болгон мамилеси, анын жашоого болгон мамилеси, ата-энеге болгон мамилеси, элдерге болгон мамилеси кадимкидей өзгөрөт экен да. Анын жүрүш турушу, өзүнүн кийингени, бүт нерсеси өзгөрөт экен. Ошондуктан балага ишеним берип, сен келечекте мондой бала болосуң, тигиндей бала болосуң деп ата-энеси ошондой бир алдыга чоң-чоң максаттарды кое бергенге балага мындай аракет кылса, бала келечекте ушул Кыргызстанды алдыга сүрө турган, биздин динди алдыга бир сүрөй турган, динге бир кызмат кыла турган жакшы балдардан болуп жетишкенге бул нерсе да себеп болот экен. Баланы тескерисинче эмне кылып, сенин колуңдан келбейт, тигинин баласы мындай кылды, сен мындай кылып жүрөсүң деп баланы ар кимге салыштырып, бала бир нерсени аткара албай калган болсо, колунан келбей калган болсо, сенин колуңдан келбеди,
тигиндей кылышың керек эле, мындай кылышың керек эле деп баланы кайра жемелей бере турган болсок, балада өзгө болгон ишеними жоголот экен дагы. Андай балдар келечекте өзүгө ишенбеген, жоопкерчиликсиз, кандайдыр бир проблема келген болсо, мындай буйтап кача турган бир балага айланат экен. Демек, азыркы учурда коомчулукта жүрүп жаткан биздин ошол максаттарыбыз кичинекей болгон үчүн дагы биздеги мисалы үчүн 35-40 жашка чыккан ушундай бир күчкө толгон эркектер мисалы анан курсакты салып эле үй менен машина алгандан кийин эле эмне кылып атат, мотивациябыз өчүп калып атат да. Эмне маселе десе, биздин максатыбыз ошо үй менен машина эле болуп калып атат. Эгер ата эне ошо жаштыгынан кичинекейинен сен динге, үммөткө кызмат кылышың керек, тигиндей мондай кылышың керек, сен келечекте президент болосуң, мондай болосуң деп чоң бир максаттарды коюп, чоң бир сөздөрдү айтып, желкесинен таптап, ошого ишеним бергенге аракет кылсак, мээрим бергенге аракет кылсак, бала токтобойт экен да. 70-80ге чыкканга чейин дагы илим алып, ошол динге, үммөткө кызмат кылып калайын деп, өмүрүнүн аягына чейин ушундай бир жашоого талпынып өткөнгө ушул нерсе да себеп болот экен. Биз буюрса ошол бүгүн дагы Кыргызстандагы бир маанилүү бир көйгөйлөрдүн бири бышыктап кете турган болсок, мен көргөн кыйынчылыкты балам көрбөсүн деген ошондой бир ойдун, сөздүн аркасындагы бала тарбиясында келип чыккан бир кемчиликтер жөнүндө сөз кылганга аракет кылдык. Андыктан өзүңүздүн оюңуздарды жазып, дагы Кыргызстанда кандай көйгөйлөр бар бала тарбиясы боюнча, же болбосо сиз ушул бала тарбиялоо боюнча кандай бир жетишкендиктерге жеттиңиз, ушул боюнча өзүңүздүн оюңузду жаза кетиңиз. Бул биз үчүн дагы, көрүүчүлөр үчүн дагы аябай маанилүү. Ассаламу алейкум.